кыргыз эле боло койсуңарбы деген ушундай тирешүү тууралуу кандай пикириңиз? Кыргыз менен ислам эч качан бири-бирине каршы келбейт. Исламга каршы коюш үчүн баягы кыргыз десе бардыгыбыз мындай башкача болот чугубуз го. Биздин салтыбыз десе башкача болот чугусун. Анан ошону карманып туруп, демек ошол исламга каршы колдонмо катары кылып атат да. Чубак Ажекенин бир жакшы айткан сөзү бар да. Азыр молдолор манасты укпайт, манасчылар молдо динди түшүнбөйт деген. Бул чоң көйгөй да. Эгерде бир кыргыз манасты билбеген болсо, ал чындыгында коркунучтуу да. Өзүңдүн тарыхыңды макул ал, эпос, кебекелер жомок деп эпос. Эпос дегенде да түшүнө албай ачат да. Жомок менен эпостун айырмасын неме кыла алышпайт. Манасты билбеген дини коом дагы чыгып атат. Анан молдолор тараптан дагы кыргыз десе жок, кыргыз салт сана аяк кой, дин менен жашашыбыз керек. Мен эрежеге өтө көңүл бурган инсанмын да. Бул ислам дини эреже менен турат да, эрежелер менен турат. Бардык нерсе эреже, закон. Үй бүлөлүк кодекс болсун, соода саттык болсун, намазың болсун, орозоң болсун, эл аралык мамиле, аскери, бардыгы эрежелерден турат. Ошол адамдар динди башкача көңүттө түшүнүп алганда, кыргыз салт сана десе бул динден башка, дин башка деген. Жок, андай эмес да. Фатва берүүдө адамдарга бир чечим чыгаруудагы атайын усулул ифта деген фатва берүүнүн усулдары деген илим бар да. Аны аз гана адамдар окуп, ошону өздөштүрө алган да. Кыргызстанда аз эле адам. Ошолордун бирөөсү Чубак Ажа эле. Ошол усулул ифтада айтылат да, фатва жерге карап, үрп адатка карап берилет. Эгерде бир эки нерсени тандоо болуп калды, муну үрп адатка каршы келет, муну үрп адатты бекемдейт. Өкөтөң элге айтсаң болот. Үрп адатты бекемдеген жагына көңүл. Ошон үчүн эми кээ бир адамдар үрп адат деген дини маалымат алгандар дагы биздин динибизди жакшы түшүнбөй эле молдо болгондарыбыз дагы бар да. Алар айтат, жок дейт. Үрп адат такыр башка нерсе. Үрп адат жакты. Дагы бир диндар адамдар бар. Үрп адаттан биз өкүм алсак болот дегендер дагы бар. Өкүм алына турган нерсе бул Куран, Сүннөт, дин. Ал эми үрп адат ошону колдонуудагы услупту бизге ачыктап берет. Үрп адатка карап фатва бересиң, үрп адатка карап, мисалы үчүн калың берүү, башка маселе, кыз суроодун баардыгы үрп адатка каралат. Ошон үчүн урф деген нерсе атайын биздин шарият немесин жарылган, үрп адатты билүү керек. Сөзсүз билген. Дагы бир эреже бар. Эгер бир адам өзүнүн жашаган жерин үрп адатын билбесе, адамдардын абалын билбесе, ал фатва берүүгө ылайыктуу эмес деген.